Бажы биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстанда бодо малдарды идентификациялоо өнөктүгү башталды. Бүгүн Чүй областынын Ысык Ата районунда малды идентификациялоо процессин пилоттук негизде көрсөтүү иш-чарасы болуп өттү. Сүт багытындагы уйлардын санынын көптүгүнө жана эпизодикалык абалдын туруктуулугуна карап, малдарды идентификациялоодон өткөрүү боюнча пилоттук негизде 3 район тандалып алынган. Өкмөт тарабынан 3 пилоттук район аныкталган. Бул мына өзүңүздөр көрүп турган Чүй областынын Ысык Ата районунда, анан кийин Талас областынын Кара Бура районунда, Ош областынын Ноокат районунда. Малдын кулагына тагылуучу бир бирканын баасы 38 сом. Ал эми ветеринарлардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн акысы жер-жерлердеги айыл өкмөттөрү жана райондук кеңештин чечими аркылуу аныкталат. Бүгүнкү күндө бир бирканын баасы ушул уйлар үчүн 38 сомдон айланып атат. Андан тышкары жанагы ушул услуга кызмат көрсөткөн жеке менчик ветеринарлардын акысы ар бир жерлерде ушул айыл өкмөттөрдө бекитилген, депутаттар менен бекитилген тарифтер бар. Ошонун тарифтеринин негизинде алат. Ошо ар кайсы шарттарга жараша 30 сом, 40 сом тегерегинде ушул кызмат көрсөтүү акысы бекитилген. Ошентип келечекте каттоосу жок союлган мал этин базарда жана соода кылуучу жайда сатууга тыюу салынат. Анткени андай мал белгисиз болуп саналат. Келечекте ушу биркасы жок катталбаган мал базарларда, торговый павильондордо, магазиндерде сатылбайт. Булардын бардыгына тыюу салынат. Эгерде ошондой малдар келип калган болсо, булар алынып туруп уничтожение болот. Ал эми базарга кирген малы бир райондон экинчи башка районго өтсө, мурдагы базадан чыгарылып, кайрадан каттоого алынат. Мындай аракеттер соңку учурда күч алган мал уурулугунун алдын алууга көмөк болоруна адистер ишендиришүүдө. Уурларга да каршы бул. Уурдап атканда малдын биркасын көрүп эле айтат, каерде жүргөнүн. Азыр уурларга дагы ошо биркасы жок мал болсо, ал уурдалган мал болот. Мына ушулардын баары да тоскоолдук болот. Мыйзамга ылайык жакынкы жылдары идентификациядон төрттүүлүк эле эмес, канаттуулар жана бал арылар да өтөт. Кыргыз өкмөтү ийри мүйүздүү малдарды каттоону кийинки жылдын май айына чейин бүтүрүп, андан соң жылкы койлорду каттоого алууну пландоодо. Малым каттаса кийин салык салат экен деген ойлор бар. Каттап алат, анан салыкты көбөйтүшөт депчи. Андай азыр жок, андай ой жок. Бул эң башкысы биздин ооруга каршы. Эгерде таза мал өстүрсөк, таза малдан продукция алсак, анан ошону сатсак, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, малды өстүргөн жарандарыбыздын дагы социалдык маселелери, өзлөрүнүн бюджети да толот. Ошонун эсебинен анан экспортко таза продукция чыга турган болсо, анан ал жерден дагы биздин экономикабызга да, бюджетибизге да жакшы салым берет. Ошо коопсуздукка талап берүү үчүн ошо идентификация болсо, кайсы уйдан сүттөн алынды биздин ишканабызга, кандай болду эмне деп башынан аягына чейинки көзөмөлдөө оңоюраак болмок да. Аталган долбоордун алкагында өлкө боюнча 3000ге жакын ветеринар адистер атайын окуу курстарынан өтүшөт. Билими жагынан, тажрыйбасы жагынан туура келген ветеринарларга биз лицензия беребиз. Анан ошол жерден конкурс менен аймактарды алышат. Ошол келишим түзүлөт. Анан келишимде жазылат, ветеринардын милдети эмне, укугу эмне. Эгерде ошол жерден оору чыгып калып, ветеринар ошол малды башка жакка саттыра турган болсо, ошо ветеринар өзү жооп берет. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 11 миллион 400 миң бодо малы, 1,5 миллионго жетпеген жылкы, 6 миллион чамалуу кой эчки жана 5 миллион үй канаттуулары бар. Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.